чечтиңиздерби? Креативдүүлүк болдубу? Сынчыл ой жүгүртүү. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде колледждин мектепке чейинки педагогика жана жекече усулдар кафедрасы тарабынан Нурсабат билим берүү борбору менен биргеликте семинар уюштурулду. Ага университеттин окуу иштери боюнча проректору Каныбек Райымбеков, колледждин деканы Токторбай Кырбашев, окутуучулар, региондордон жана шаардан келген 80ден ашуун мектепке чейинки мекемелердин тарбиячылары жана бүтүрүүчүлөр катышты. Азыр Альфа Мун 2013 жылдардан кеткен Мунда Альфа Мун дейбиз. Бул балдар биз келечекте али боло элек биз билелик эсиктин ээси деп атат божомолдор. Азыркы күндө Кыргызстан 12 жылдык билим берүүгө өтүп жатат. 12 жылдыкка билим берүүгө өтө абдан маанилүү. Биз дүйнөлүк стандартка теңделишибиз керек. Дүйнөлүк билим берүү багытына ыкталышыбыз керек. Азыркы биздин сабактардын аталышы инновациялык окутуу усулдар жана STEM билим берүү. STEM бул балдардын жаратмандыгын, ойлоп табуучулугун өнүктүрөт, өз алдынчалуулугун, өзүнө болгон ишенимин өнүктүрөт, жоопкерчилигин өнүктүрөт. Жана ошол креативдүү, сынчыл ой жүгүртүүсү менен практикалык иштерди аткарат. Балдар ээргүү алат. Бул жашоодо ошол көндүмдөрдү өнүктүрөт. Азыр компетенцияга негизделген билим берүү биздин стандарт. Семинардын негизги бөлүгүн Нурсабат билим берүү борборунун тренерлери Нургүл Шарапова жана Тамара Жузубалиевалар өтүштү. Алар мектепке чейинки билим берүүдөгү инновациялык технологиялар жана STEM билим берүү темасында баяндама жасап, 12 жылдык билим берүүнүн артыкчылыктары, бала бакчалардагы заманбап усулдар, дидактикалык каражаттар жана пландоо иштери тууралуу кеңири маалымат беришти. STEM бул изилдөө, табигый илимдердин айкалышы, интеграцияланышы, сабактар аралык айкалыш, андан сырткары бул бардык предмет аралык байланышта. Эми муну бала бакчадан, үйдөн башталыш керек да, STEM билим берүү. Анткени бала төрөлгөндөн баштап эле изилдөөчү болуп төрөлөт да. Ата-эне өзлөрү изилдөөчү. Ошол бала төрөлгөндө эле изилдеп отуруп, баланы ата-эне үйдөн ошол бала эмнеге жөндөмдүү, эмне көйгөйү бар, эмнеге муктаж, эмнеге кызыгат деген баласын ушундай өстүрүп келип туруп анан бала бакчага берет. Бала бакчага келгенде да ата-эне ошол изилдөөгө баланы изилдеп отуруп келди да, менин балам буга муктаж, буга көйгөйү бар, буга кызыгат деп бала бакчага өткөрүш керек. Биз бала бакчадан бардык көндүмдөрүн үйрөтүп алып, жумшак академиялык көндүмдөрүн үйрөтүп алып туруп, анан ошол баланы биз да изилдеп, бала бакчадан дагы ошо STEM билим берүү боюнча, изилдөө боюнча бардык методикалар менен иштеп отуруп, бала бакчадагы балдар менен иштеп отуруп, ошо баланын эмнеге шыктуу экенин алып чыгышыбыз керек. Багыт туура кетиш керек. Мында катышуучулар бала тарбиялоонун учурдагы ыкмалары, муктаждыктары жана көйгөйлөрү боюнча кызыктуу көндүмдөргө ээ болушту. Ошондой эле семинардын жүрүшүндө тренерлер менен биргеликте балдарды окутуу ишмердүүлүгүндө колдонууга багытталган түрдүү практикалык иштерди алып барышты. Иш-чаранын соңунда университеттин ректору Бекмырза Зулуев жана окуу жайдын илимий иштер боюнча проректору Равшан Апсытаров Нурсабат борборунун тренерлерине ыраазычылык каттарды жана атайын белектерди тапшырышты. Бул менен бирге семинарды жогорку деңгээлде уюштурган мектепке чейинки педагогика жана жекече усулдар кафедрасынын башчысы Меринса Нышанбаева баштаган жамаатка да ыраазычылыктар айтылды. Биздин президентибиздин жарлыгы менен улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жөнүндө анан өзүбүздүн окуу жайыбыз Ош мамлекеттик педагогикалык университеттин 100 жылдыгына карата ушу мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарбиячылары жана өзүбүздүн бүтүрүүчүлөргө ушу семинар тренинг өтөлү деп атайын ушуну Нурсабат билим берүү борборунун адистерин чакырып ошо семинар уюштурдук. Бул семинардын негизги максаты бүгүнкү күнү биз 12 жылдык билим берүүгө өтүп атабыз да. Ошо 12 жылдык билим берүүгө өткөндө балдардын ушул тарбиясы 12 жылдыкка ылайыкташтырып туруу үчүн ар бир адис 100 сааттан кем болбогон ошо семинар сабактардан өтүп туруу бүгүнкү күндүн зарыл талабы да. Ошол зарыл талапка ылайык биз ар бир бала бакчалардан ошол мектепке чейинки мекемелердин жетекчилери менен байланышып ушундай семинар тренинг өткөзүп атабыз да. Бул бүгүнкү күндүн зарыл талаптары. Андан кийин ушул Нурсабат билим берүү борборунун жайлоо балдары менен иштеп, анан ушу бүт тарбиячыларга семинар тренинг өтүп жүргөн үчүн ушундай биз ошол жактан атайын адистерди чакырып өткөзүп атканыбыз негизги максат эле ушул. Азыркы бүгүнкү болуп жаткан семинар чындыгында дүйнөлүк деңгээлдеги
болуп жаткан семинар болуп атат. Бул менен биз балдарды өнүктүрөбүз, өстүрөбүз дегендей. Эмне үчүн башка өлкөнүн балдары өнүгүп, жакшы жашоодо жашаш себеби алар ушул азыркы көрсөтүп аткан методдорду колдонушат. Азыркы методдорду биз бакчада колдонсок, балдарыбыз ошо кичинекейинен өнүгүп, өздөрү жасап, өзү билем деген нерсе менен өсүшөт. Биз Кара-Кулжа районунан Октябрь айындагы Эл Барс балдар бакчасынан келдик. Биз жааматыбыз менен бардыгыбыз келдик. Мында биз көп нерселерди өзүбүзгө алдык. Себептен азыркы инновациялык методдор боюнча биз эксперименттерди жүргүздүк, көп стемдердин ар кандай түрлөрүн үйрөндүк. Биз мына жерде өзүбүздүн көзүбүз менен көргөзүп, теория менен алган билимди практика жүзүндө биз жакшынакай кылып алдык деп эсептейм. Бизге түшүнүк аябай жакшы болду. Эжекелерибиз чыкты, сүйлөдү, көргөздү, көзүбүз менен көрдүк, жасадык. Бүгүнкү семинар бизге аябай жакшы көңүлдүү өттү. Айданик Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.